Мен Сооронкулова Гүлсара Мурдиновна. Мен Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министринин алдындагы Талас областы боюнча өрткө каршы куткаруу башкармалыгында 2015-жылдын 27 декабрынан бери иштеп келе жаткам. 2017 жылы июль айындагы оптимизациянын учурунда оптимизациядан кийин Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Талас облусу боюнча башкармалыгына иш кагаздарын алып баруучу болуп которулдум. Ошол кезде которулган кезде бизге трудовой договор түзүлгөн. 2018 жылдын 8 октябрында трудовой договордун мөөнөтү бүттү деген шылтоо менен мени мыйзамсыз жумуштан кетирип койгон. Мен бул боюнча 2018 жылдын 16 октябрында өзгөчө кырдаалдар министрлигине барып арыз менен барып, бирок министрдин өзүнө кире албай кеңешчиси Жолборсов Нурбек Жанбековичтин эмесинде болдум. Анан ал жерден Нурбек Жанбекович мага бара бер, мен сенин арызыңды карап чыгып, тияктында тарабын угуп, мен сага жооп берем деген. Бирок ушул күнгө чейин Нурбек Жанбековичтин эч кандай жооп ала алган жокмун. Ошол эле жерден министерстводагы профсоюздар уюмуна кайрылгам. Ал жерден 6 декабрда жообумду алдым. 16 октябрдагы жөнөткөн берген арызыма 6 декабрда гана жооп алдым да мен. Анан бул жерде менин адамдык укугумду тебелешип, мен негизи Кыргыз Республикасынын мыйзамында жазылган арыз 14 күндүн ичинде жооп берилиш керек болсо, мага 2 айга жакын убакытка созушуп, мен адамдык укугумду тебелешкен да бул жерде. Буга чейин мен эмгек талаш тартыштар бөлүмүнө кайрылдым, экотех инспекциясына, Талас регионалдык башкармалыгына. Бирок ал жерден дагы канааттандырарлык жооп ала алган жокмун. Алар деле министерствонун жообун берип коюшту да магачы. Министерство деле биз сен темеңди чече албайбыз, маселеңди бир гана сот аркылуу чече аласың деген гана жооп беришкен. Бул жерде буга чейин мен арызым тууралуу министрдин сайтына 3 жолу жаздым. Ушундай жооп келбей жатат, бербей жатат мага жоопту депчи. Бирок эч кандай жооп болгон жок министерстводон дагы. Ошол кезде мен министрликтен телефон номерларын алып, полковник Кенжебаевга чалганымда, ал полковник Кенжебаев 16 ноябрь күнү чалганында, сенин туура эмес мыйзамсыз жумуштан кетирген, мен сенин арызың менен тааныштым, сени в Астанага кетиш керек деп мага жооп берген. Жакын арада барам мен Таласка, ошондо жолугайлы деген. 20 ноябрда келип Таласка областтарды пландык текшерүү боюнча келип барып жолукканымда ал айтты да, сен действительно мыйзамсыз жумуштан кетирген, Астанага кетиш керек деп ошентти. Мен өзүмдүн укугумду айтып, полковник Кенжебаевга өзүмдүн укуктарымды айтып, мен укугум тебеленип, мына 2 айдан бери жооп берилбей жатат, 1 айдан ашып кетти, жооп берилбей жатат дегенимде, эми биртке күтө тур, 26-27 ноябрда мен сага жообумду жөнөтөм деген. Ошодон кийин 27 ноябрь күнү мен полковник Кенжебаевга чалып, мен жообум эмне болду деп сураганымда, ал мага сенин арызыңды мен карабай калдым, кадрлар бөлүмүндө Оторбековго берип койду, сен ошодон жообун алып ал деген деп гана жооп берип койду да магачы. Анан мен кайра ошол эле маалда Оторбековго чалдым. Оторбековго чалып сураганымда, ооба мен азыр кыздардан сурап көрөйүн деп гана жооп берген. Эртеси күнү 28-нде чалып, мен арызым боюнча эмне болду, менин сроогум өтүп атат, бөлөк жакка да кайрылышым керек дегенде, сен жообумду берип койдум, общий отделге кол коюп, сен ошол жерден алып ал деген. Ошодон кийин мен общий отделдин номерун таппай, ким менен байланышарымды билбей, 5 декабрь күнү общий отделдин номерун алып, мен арызымды сураганымда, жообун сураганымда, 6 декабрь күнү мен электронный адресиме салып жиберишти. Мен 6 декабрда гана жообумду алдым да. Бул жерде
мыйзамдын бузулганы эмне болуп атат? 20-ноябрда Кенжебаевка жолукканымда ал жооңду 27-леринде берем деп туруп, 27-сине мага Отурбековго кетти сенин кагазың деп койгонда, анан профсоюзга берген жоомда 22-ноябрда профсоюзга бериптир мен арызым боюнча жоопту. Мага болсо 28-ноябрь менен беришти. Мен ошол эле учурда мен жоом келбей жатканынан Талас областынын губернатору Марат Молдоновичке да арыз жазып таштагам. Министрликке таштаган арызымды губернаторго таштагам. Анан кийин алар губернаторго дагы 6-декабрь күнү жооп жөнөтүшкөндө бардыгына профсоюзга мага губернаторго үчөөбүзгө тең 6-декабрь күнү жооп жөнөтүшкөн. Бул жерде мындай эме болуп атат да, менин убактымды соскондоруна күбө болуп атам. Атайлап соскон менин убактымды булар бөлөк жака кайрылганга не болбосун деп ошондой эмелер болуп атат. Кетирген себеби жыйындарда, чогулуштарда мен өзүмдүн оюмду ачык айтып, болуп аткан туура эмес иштер, мыйзамсыз иштер боюнча ачык айтканым үчүн куугунтукташып, артыман ар кандай эмелерди салып, комиссия салып, текшертишип, ошонун негизинде мен мыйзамсыз жумуштан кетиришти да. Бул жерде көптөгөн коррупционный иштер бар, мыйзамсыз иштери бар, ошолордун баардыгын жабыш үчүн бизге бир эле мага эмес, бөлөк жумушчуларга да ошондой куугунтук болуп атат. Чындыкты сүйлөп, бетине айтып койсоң эле жумуштан кетиришип атат да булар. Бул жерде трудовой договорду түзгөндү дагы мыйзамсыз болгон трудовой кодекстин 55-статьясын бузушкан булар. Бизге 1 жылга жыл сайын трудовой договор түзүп. Анан трудовой договорду түзгөндө бизге 200га жакын кишиге трудовой договор түзгөн 2017-жылы. Жыл сайын түзүлөт, Жыл сайын түзүлөт. 2017-жылдын октябрь айында бардыгыбызга түзүлгөн 200га жакын жумушчуга. Бирок негедир ошолордун ичинен бир гана менин эле трудовой договорумду кыскартып коюшкан булар. Азыр сотту мен жаңы бердим. Кагаздардын баардыгын, керектүү документтердин баарын өткүзүп бердим. Анан эмди булар дагы керектүү кагаздарымды, нускама, жоолорду беришкен жок. Талаш шаардык сотунда каралып атат. 1-стадияда окуп, Талаш шаардык сотуна бергем арыз. Эмди азыр соттун гана эмесин күтүп атам, качан процесс болорун. Соттон акыйкат чечим күтүп, ушуларга чейин бүттүк жерлерге кайрылдым. Талаш губернаторго кайрылдым, министерствого кайрылдым, эмгек талаш тартыштар боюнча башкармалыгына кайрылдым. Военный прокуратурага чейин арыз жаздым. Мен арызыма министерстводон жооп келбей жатат деп. Бирок военный прокуратуранын жообун мен 29-декабрда алдым. Ал жерде да туруп атат, ошол сенин арызыңды убагында бербеген үчүн аларга чара көрүлөт, анан сенин эмгек укуктарың бузулушун калыбына келтирсин деген сунуш киргиздик деди да министерство. Ошондой жооп келди мага. Анан бул мен жумуштан кеткен, мыйзамсыз кеткен бир эле мен эмес. Мага чейин дагы Талас областындагы башкармалыкта бухгалтер Асратбековду дагы ооруп суранып кеткен, түшкө чейин ооруп суранып кеткен. Түштөн кийин полковник Касиев чалып жумушка кел дегенден ал ооруп келе албастыгын айткандан, сен эмнеге мен айтканымды укпайсың деп туруп, аны үстүнөн рапорт жазып кадрлар бөлүм башчысы Курманбаева 3 саат жумушта жок болду деген рапорт жазып, териштирүү иштери башталган анын үстүнөн да. Асратбеков эмесин больничныйын алып келген кезде булар сен эмени буздуң, закон буздуң, сен 3 саат жумушта болгон жоксуң, өз арызыңды жазып кет, болбосо сени статьямен кетиребиз, сени прокуратурага беребиз деп коркутуп, бир жума артынан ээрчишип, ар кандай намысына тийген сөздөрдү айтып, ал бала тажагандан арызын жазып кетип калганда, бул жерде ошол эме болуп атат. Ага чейин мага эрегишип кетирген себеби 2017-жылы оптимизациядан кийин биздин башкармалыктын, өрт куткаруу бөлүмү башкармалыгынын иш кагаздарын булар кабыл албайбыз, архивге өткүзгүлө деген тапшырма беришкен.
Биз ал начальниктин полковник Карабаев ошол кездеги начальник орун басары Касиевдин айтуусу боюнча биз архивге документтерибиздин баарын өткөзгөнбүз. Өткөзүп бир ай ичинде кагазддарыбызды сорттоп баарын өткөзүп бүткөндөн кийин булар кайра силерди өткүздү айткан эмеспиз, эмнеге өткүзөсүңөр деген кайра биздин үстүбүздөн эме коюшканда, күнөө коюшканда, биз ал жерден баардыгыбыз доказать этип силер айткан үчүн биз өткүзгөнбүз дегенибизге карабай СНБга беришкен. СНБ келип текшерип бизди буга чейин. Ошол кезде эмнеге өткүзөсүңөр, эмнеге эме кыласыңар, начальниктин уруксаты жок деп, начальниктер баары уруксат берди деп. Мен бизди чакыртып алып түшүнүк жаздырганда, мен жазып бергем да, өзүмдүн эмемде. Ошону Карабаев менен Касиевдин тапшырмасы боюнча өткүзүп атабыз, документтерди өткүзгөнбүз деп жазып бергенде, 2 күндөн 5-чи күнү жазып бердим мен түшүнүгүмдү. 1-чи күнү полковник Касиев чакыртып алып, сен эмнеге антип жазасың, мени эмнеге ал жерге кошосуң, мен деген жок болчумун ал жерде. Азыр СНБ келет, түшүнүгүңдү кайра жазасың, жазбасаң мен сени жумуштан кетирем. Мен силерди чукуп туруп жумуштан кетиргенге чейин алып барам деп коркутуп үркүтүүлөр болгон буга чейин. Андан кийинки бизге 2018-жылы майрамдарда буйруктар келбей баштаган Талас шаар бөлүмүнө, райондорго, шаардык бөлүмдөргө. Анан 22 сентябрь рабочий күн экен. Рабочий күн жөнүндө да буйрук келген эмес. Ошол себептен мен башкармалыкка чалып, эмне себептен буйрук келбейт бизге, 31 августта майрам болуп атат, буйрук келген жок. 3 сентябрь выходной күн болду, ага буйрук келген жок. 22 сентябрь рабочий күн экен, ал эмненин негизинде иштеп атабыз, ошол буйруктар жөнөтүңүздөр деп талап кылганымда 22 сентябрь күнү полковник Касиев менен отдел кадр бөлүм башчысы Курманбайга келип собрание өтүшкөн, бизге министрдин буйруктарын тааныштырып, орун алмашуу боюнча буйруктар. Ошол жерден мен туруп суроо берип, бизге ушундай буйруктар келбейт убагында деп айтып, анан мен өзүмдүн дагы 2017-жылдын 24 августунда министрликтен телефонограмма келген 0234 577 телефонограмма Бишкек шаарына барып окуу курсу боюнча, иштиктүү кыргыз тили боюнча окуу курсуна 15 күн барып окуп келгем. Ал боюнча сертификатымды азыркы күнгө чейин ала албай келем. Буга чейин дагы башкармалыктын башчысына, отдел кадрлар бөлүмүнө сурангам, ушундай эмемди сертификатымды ала албай жатам. Мен менен окугандар баары 2017-жылы жаңы жылдын астында эле алып койгон экен. Мен ал азыркы күнгө чейин ала албай жатам.